Assalamu алейкум, ардактуу Ош Кабар каналынын көрүүчүлөрү, биздин кадырлуу катталуучулар, амансыздарбы урматтуу жылкы сүйүүчүлөр. Ош Кабар каналы кезектеги чыгарылышын улантат. Бул чыгарылышта сиздерге ноокат жергесинен, тактап айтканда Ош ноокат жолунан сатылып жаткан өспүрүм тууралуу маалымат беребиз. Мына көрүңүздөр, байкаңыздар, экранга назар салыңыздар. Бүгүн 2020 жылдын 10 декабры. Биз көрсөтүүбүздү баштадык анда. Көрүңүздөр, жаш өспүрүм экен, жаңы гана үйрөнүп келаткан. 2,5 жашта, жазга быштуу болот, жазга 3 жашар болот экен. Россиядан алып келиниптир. Мына жоон жолпусунан келген. 4 фут тең такаланыптыр. Ушул өспүрүм тууралуу эми кенен маалымат алабыз. Боюну сиздерге метр менен өлчөп көрсөтөбүз. Боюндагы Россия жергесинен алып келиниптир. 4 туягына тең така кагылыптыр учурда. Туяктарын дагы жакшылап алып көрсөтсөк, туяктары таза экен. Боюну сиздерге метрлеп өлчөйбүз. Тяжело эмес, а? Жок, аралашкан болсо керек. Аралашкан болуш керек деди ээси. Тай жаккан болсо номерлерин акырында калтырабыз. Мындай жүгүрүштөрү кандай, чабылдыбы? Эми бул жаш нерсе экен. Жок, бул жаш нерсе, эми үйрөтүлдү ак. Эми жакында эле минилип баштадыбы? Жакында эле минилип баштаптыр. Көрүңүздөр, жакса акырында биз айткан номерлерге чалып байланышасыздар. Жакшылап тегеретип тартып көрсөтөмүн. Мына колго жообуш экен. Жеп ичиш кандай анан? Жеп ичиши жакшы. Жеп ичиши жакшы. Ылгабайт. Канча жем берип атасыз азыр? Азыркы 3,5-4 килограмм дейт. 3,5-4 килограмм арпа жейт экен. Көкүрөктөр да жакшы көкүрөктүү экен, а? Өзүмө деп алдым эле. Энчиге деп алгансыз. Энчиге деп алдым. Акча керектигине байланыштуу сатылып жатат. Акча керектигине байланыштуу сатылып жатыптыр. Мына учурда метрлеп көрсөтөбүз. Туура 1,60 көрсөттү мына метр. Уровеньге алып өлчөгөндө 1,60 сантиметр болду. Мына сиздерге бою тууралуу боюну мына метрлеп көрсөтүп кеттик. Бул дагы өсөт, өзүңүздөр жакшы түшүнүп билсеңиздер керек. Өспүрүм экен, азуусун сайган жок экен. Мына тишин дагы көрсөтүшкө аракет кылабыз азыр. Оозу канап кетет экен, мына азуусу эч кандай азуу жок экен. Мына оозу дагы канап, баягы үйрөтүлүп жаткандыгына оозу дагы керилип кетиптир. Мына эми баасына келип токтололу. Өспүрүмдүн баасы 200 000 деп мына коюлду. Ээси 200 000 деди, сүйлөшөбүз дейт. Түшүп беребиз деди. Эгер ушул өспүрүмгө кызыгып, ушул жаккан болсо, ээсинин түз байланышын, телефон номерин сиздерге калтырып өтөбүз. Коңшу мамлекеттерден терип көп жазасыздар. Коду менен жаз деп биздин коңшулаш Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттеринен көп жазышат. Ошолорго баарына түшүнүктүү болуш үчүн +996 кодун терип туруп, номериңизди айтып бериң. 776 51 38 37 номери менен байланышсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Видеого лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Өспүрүм жаккан болсо, ээси менен байланышыңыздар. Мына көрүңүздөр, жеңил экен, жоон жолпусунан келген өспүрүм. Ушул корооду эле тартууга туура келди. Узакка чаппаган себеби эч кандай мына ат багуу эле минилбей аттыр. Ошон үчүн узакка чабылбады. Келип көрөсүздөр, ат жаккан болсо аласыздар. Мына соруларыны, чаттарыны дагы жакшылап көрүңүздөр, байкаңыздар. Көпчүлүк көрүүчүлөрүбүз бизге жазышат. Жакшылап шашпай тартып көрсөтүп кой деп. Шашпай сиздер айткандай тартып көрсөтүп атабыз.
Urmatly görүүчүлөр, biz uşunu menen бүгүnkü чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Даректерini sizlerge taktap aytıp öttük. Ээсинин өзүнөн дагы кенен маалымат алыңыздар. Саламатта калыңыздар.